32 жашында илдеттен көз жумган Чыңгызбек Оморов Ош шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын взвод командири болуп эмгектенген. Ал 19-июль күнү дарыланып жатып каза тапты. Маркум бир туугандарына күйүмдүү, достукка бекем, ошондой эле өзүнүн кесиптик ишин берүүлүү менен аткарган инсан болгон. Достордун арасында айтчубуз, өзүнүн тармагы боюнча, өзүнүн иши боюнча генерал дейт элек да досубузчу. Сен как минимум МВД министр болсуң керек. Ошондой үмүттөрүбүз бар эле, ошондой жакшы. Өзүнүн жумушун так аткаранын билет элек, биз сезет элек. Бир эки сөзүнөн сүйлөгөндө мындай аябай мындай грамотный боло эле да. Алысты көргөн, бала катарып, көп өзүнүн жакшы калыс пикирлерин айтып, ушинтип келчү эле талкууларда. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайырбек Шакировдун айтымында маркум илдетти кайдан жуктуруп алгандыгы белгисиз. Учурда кызматкерлер бардык санитардык эрежелерди сактоо менен иш алып барууда. Немелер сактаганбыз, эми кайсыл жактан жукту, кандай болду билген жокпуз да. Биз ошо кызмат учурунда айтканбыз кызматкерлерге, кимиңге симптом болсо, ооруп атсаңар, сразу медиктерге көрүнгүлө, өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла деп туруп айтып турганбыз. Коронавирус илдетинен Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Артыкбай Эралиев 6-июлда 62 жашында каза болду. Артыкбай Эралиев өмүрүнүн акыркы мезгилинде коронавируска каршы күрөшүп, элдин ден соолугу үчүн мээнет кылган. Өзүнүн эмгек жолунда эпидемиология боюнча облус, түштүк аймагы жана жалпы эле республика боюнча бардык жугуштуу оорулар катталган учурларга карата жугуштуу ооруларды токтотуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгып, катышып жана кеңешин берип келген. Жүздөгөн эпидемиолог дарыгерлерди даярдап, аларга кеңешчи, насаатчы болуп, биринчи маселеде калктын санитардык эпидемиологиялык бейпилдигин алдыга койгон. Үйгө деле келбей калды. Келсе дагы кийимдерин алмаштырып кайра кетет эле. Ошо күнү-түн ошо отурганда кимди каяка жаткырам, кандай больнойго анализ эмне болду деп ошодон бери сурап отурат эле да, уктабай эле. Лежит этипчи, кайра эртең менен кетет. Ошондой иштеп атты. Ошондой иштеген деле ошондой иштечү. Өзүнүн ден соолугуна эле карабай. Давлениясы бар, сахарный диабети бар. Этият бол, этият бол. Бияка келгенде бизге изолировать этип, силерге жуктуруп албайын, кокус деп отдельный комнатада отуруп, отдельный иштеп атты. Ушул жылдын 15-июль күнү Ош шаардык сотунун судьясы Шекербек Кадыркулов пневмонияга кабылып ооруканага түшкөн. Ага эки тараптуу пневмония диагнозу коюлуп, илдет менен 15 күн күрөшкөн. Өз өмүрүн адилеттүүлүк орнотууга арнаган Шекербек Кадыркулов бир топ жыл Ош облусундагы Араван Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө иштеген. 2016-жылдын апрель айынан тартып Ош шаардык сотунун судьясы болуп эмгектенип жаткан. Анын адамдык сапаты жогору болгондугун кесиптештери айтып Адамгерчиликтүү, адам менен аябай сылык мамиледеги жигит болчу, баардыгы бирдей тегиз мамиледе болчу. Ошон үчүн мына бул жерде себеби дегенде бүгүнкү күндө адвокат болуп иштеп аткан, сот болуп иштеп аткан, мурда тергөөдө иштеп аткан баардыгы аны тааныйт да. Ошон үчүн түндүккө караганда бул түштүктө Шекербектин мына ушул укук коргоо органдарында, сот органдарында тааныштары көп. Бул жерде аябай кадыр баркка, урматсыга ээ болуп жүрдү эле. Үч уулунун чоң баласы бул атасынын жолун тартып, тергөөчү болуп иштеп атты эле, үйлөнө эле. Ошол баласын быйыл июнда үйлөймүн деп атайын жакшы ниеттерди кылып, ресторандардан бери тойду белгилеп, кудалар менен сүйлөшүп келди эле. Эми тагдыр пешен экен, ал күндөргө жетпей калды. Эми ушул нерсе жазылган экен. Анан өзүнүн алдыңкы максаттары бул жакшы ушул сот системасында пенсия чыкканга чейин иштеп, үзүлүү эмгек сүрүп, элге, мамлекетке, жерге ак ниет менен кызмат кылам, сот адилеттүүлүгүн ак ниет менен жүзөгө ашырам деп аябай жакшы аракеттерди жасап жүрдү. Коронавирус пневмония дартынан Ош шаарында 87 адам көз жумду. Өлкө боюнча 1300дөн ашуун жаранакка моюн сунган. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن الحمد لله رب العالمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما ترى في خلق الرحمن. Önünçü klası bitip bardығы öz-özünün оқуларына тапсырып, мына ошо оқуларына тапсырып атып, өзүнүн кесибин тандап атканда, ошол менен эле бирге параллельно эле озгур айдын жаштан жакшылыкка чакырып, жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарып, ушундай ыйманга мээнет кылганда, ошол менен эле параллельчи мындай бара-барчы. Ушундай энергичный, энергиясы күчтүү ушундай досубуз бар. Тағдыр ушундай экен, ушу апаттын ушундай досубуздан ажырап отурабыз. Достордун арасында дагы жүргүлө деп уюштуруучулук сапаттары, мындай адамга мындай күйүндүүлүк менен жоопкерчиликтер мындай өтө абдан жогору коет эле. Бул дүйнөдө эле дос эмес, акыретке дагы деп ушундай катуу басым жасайт эле. Мындай өзүнүн ибадаттарын жасап, ушундай өзүн ушундай жакшы үлгүлүү жактарын бизге көрсөтөт эле да. Дос болсок деле, биз тең туш болсок деле ушундай өзүнүн үлгүлүү жактарын көрсөтөт эле. Генерал дейтек да досубуз. Сен как минимум МВД министр болсуң керек. Ошондой үмүттөрүбүз бар да. Өзүнүн жумушун таап атканын билет элек, сезет элек. Бир эки сөз менен сүйлөгөндө мындай аябай мындай грамотный боло эле да. Айылдын проблемаларына, конечно, баардыгыбыз биригип айтканда ошо калыс сөздөрүн айтып, ошо көрөгөчтүк. Мындай алысты көргөн, бала катарып, көп өзүнүн жакшы калыс пикирлерин айтып, ушинтип келчү эле. Талкууларда көп жерде талкууларда ушундай калыс сөздөрүн айтып, ушу көрөгөчтүгүн билдирет эле. Мына Шекербек Мырсалыевич менен биз 5 жылга жакын иштешип калдык. Аябай жөнөкөй, кичпейил, боорукер киши эле. Анан үй бүлөсүндө 3 уулу бар эле. 3 уулунун чоң баласы бул атасынын жолун тартып, тергөөчү болуп иштеп атты эле, үйлөнө эле. Ошол баласын быйыл июнда үйлөймүн деп атайын жакшы ниеттерди кылып, ресторандардан бери тойду белгилеп, кудалар менен сүйлөшүп келди эле. Эми тагдыр пешен экен, ал күндөргө жетпей калды. Эми ушул нерсе жазылган экен. Анан өзүнүн алдыңкы максаттары бул жакшы ушул сот системасында пенсия чыкканга чейин иштеп, үзүлүү эмгек сүрүп, элге, мамлекетке, жерге ак ниет менен кызмат кылам, сот адилеттүүлүгүн ак ниет менен жүзөгө ашырам деп аябай жакшы аракеттерди жасап жүрдү. Анан ушу ооруканада жатканда, башында жатканда 2-3 күн видео звонок менен сүйлөшүп аттык. Аябай жакшынакай болчу, ушу кадимкидей эле биздей туруп, биздей эле сүйлөп аткан болчу. Кийин 3 күндөн кийин эле акыбалы начарлап, баягындай жасалма аппараттар кислород менен дем алып калыптыр. Анан ошо акыркы жолу 14-үндө WhatsApp менен сүйлөшүп сөз жаздым, бирок кандайдыр жооп келбеди. Анан ошо 14-күн күнү кечинде баласы, чоң баласы менен бияка келип, баласы менен сүйлөшүп аттым эле. Баласы ошо 14-күнү кечинде 10:30 кечки саатта айтты, атам кичине кыйналып атат, оорураак болуп калды деп. Анан 15-күнү эртең менен эле таңгамал ошо баласы звонок кылып, ошо атам дүйнө салды деп кабар берди. Шекербек Мырсалиевичти жакшы билет элек, жакшы адам эле. Кесипкөй катары мына мыйзамдагы айрым казустарды, айрым проблемаларды талкуулап, ошону өзүн айтат эле, тынбай изилденип окуйт эле.
Андан тышкары мына биз менен адвокаттар менен да кеңешип, бизге болгон нерселерди айтып, мындайча айтканда мыйзам боюнча, мыйзамдагы проблемалар, кайсы мыйзамды кандай колдонуу ылайык келет, ошолор жөнүндө көп айтчу. Андан тышкары адам катары абдан жакшы адам эле. Айрыкча бул жанагы ош жергесин жактырат эле. Ушул абдан ыраазы эле, ушул жерде көп иштеп кетким келет деп айтып калат эле. Ушу эми ушундай жаман илдеттен күтүүсүз каза болуп калды. Болбосо 2 күн мурун эле көргөнбүз, саламдашканбыз. Ошондой нерсе болуп калды. Жаткан жери жайлуу болсун, топурак торку болсун.